Башкалар менин катамды кайталабасын деп улайым биздин камерага сүйлөп берди. Ал рак оорусуна 1 жыл мурун кабылган, бирок дарыгерлердин айтканын убагында аткарган эмес. Азыркы тапта абалы оор. Ичим ооруп билинген эле женский жакта. Анан ноябрда операция болгом. Сразу химия алган жок, 7 айдан кийин келип алдым да. Убагында келсе эртеле как бы алдын ала айыгып кетсе болот экен да, создуктурбай. Дарыгерлерге кеч кайрылганын, алас келгенсип айыктырам деген көз ачыктарга ишенип алганын бүгүн эжеси да зээни кейбестейт. Бир гана Кудайга ишенсеңер, Кудай силерге жардам берет деп, ар бир киргенине канча 500 сомдон алып психологический обработка жасайт экен да. Андай жерге да барды, укпай. Анан 1-чи стадиядан 4-чи стадияга өтүп кетти. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда онкологиялык ооруларга чалдыккан 27 000 адам катталган. Жылына бул оор дартка 6 000 адам кабылат. Бирок акыркы жылдары аталган илдеттин саны көбөйүп кетти деген кепти дарыгерлер төгүндөдү. Бизде статистика мындай жүргүзүлөт да, 100 000 кишиге канча рак оорусу менен ооруйт дегенде статистика. Ошону алып карасак, Кыргызстанда болсо, мисалы, мен азыр кичине статистика берейин, 15-жылы болсо 91 киши 100 000 кишиге ооруса, андан бери ушул эле цифралардын тегерегинде келет, а 18-жылы болсо 90 киши болду. Статистикага дагы кайрылсак, эсили мына мен элдерге түшүнүктүү болуш үчүн айтып кетейин, 100 киши өлө турган болсо, ошонун 51 кишиси жүрөк жана кан тамыр ооруларынан кайтыш болот. А 12 киши болсо, рак дүйнө жүзүндө бизде дагы 2-нчи орунга чыкты. 12 киши 100 кишинин ошо 12си ошо рак оорусунан кайтыш болот. Демек, коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу бизде ооругандардын саны азыраак. Бирок эң негизги көйгөй бейтаптардын дарыгерлерге өтө кеч кайрылгандыгында. Бизге айтып атпайбызбы, мына жылына көптөгөн адам, 5000 адам рак оорусунан жана жабырланган ооруган адамдар 5000 адам кайтыш болот. Эмне үчүн дегенде бизде кайрылгандардын жана бизге биринчи жолу ушу келип дарт коюлгандардын бир 55%, ошо 100 киши кайрылса, ошонун 55-и 3-чү, 4-чү стадиясына кайрылып атат. Анан мындайга радикалдуу түрдө дагы биз жардам берген күндө дагы ушулар жана чукул тез аранын ичинде, ближайший жылдардын ичинде кайтыш болуп кетип атат да. Если булар нөлөбой стадиясында, 1-чи, 2-чи стадиясында кайрыла турган болсо, ракты 100% дарыласа болот. Дагы бир маселе, бул оор дартка кабылган адам мен баары бир өлүп калам деп өзүн таштап койгондугунда. Однажды Гиппократу пришел больной. Бир жолу Гиппократка оорулуу адам келгенде ал айткан экен: бул бөлмөдө азыр үчөөбүзбүз, мен, сен, анан сенин ооруң. Кел, сен мен тарапка өт. Ошондо мен сага жардам бере алам. Сизде жеңем деген гана ишеним болушу керек. Анан коркпой, элемниде иттебей жагындарыңызга ооруңузду айтыңыз. То, пожалуйста, не отчаивайтесь. Здравствуйте. Как вы? Бул бөлүмдө дарыгерлер ракты химиотерапиянын жардамы менен жеңгенге аракеттенишет. Белгилеп кетсек, химиялык дарылар өтө кымбат. Аларды бейтаптар өздөрү сатып алышат. Андан башка да көйгөйлөр аз эмес. Маселен, бул бөлүмдө абдан зарыл болгон медициналык каражаттар жок болуп келет. Интузамат деген дары бар, же болсо ал жанагы электричество аркылуу колдонулган аппаратта кээ бир оорулар 48 сааттан же 96 сааттан тынбай дарыларды куюп турушубуз керек да, күнү түнү. 3 сутка, 5 суткадан куйганда ушундай схемаларыбыз болот да. Ошо биз кичине муктажчылыгыбыз бар. Андан башка помпа деген арзаныраактары бар, 2000-3000 сом тургандар. Биз аны дарын ошо куюп больнойго туташтырып коебуз денесине, анан 48 саат, 96 саат тынбай кое берсек болот. Больной өзү акырын басып, туалетке барып, чыгып, туруп, жатып жүрө берет, эч мындай кыйынчылыгы жок да. Мындай көйгөйлөргө химиотерапиянын оордугуна карабай, бул жерде дарыланган адамдардын алдыга жаркын үмүт менен караганы бизди кубандырды. Сейчас хорошо, слава богу. Азыр абалым жакшы, үмүттү өчүрбөш керек. Бир гана Кудайга, анан дарыгерлерге ишениңиз. Ни по бабкам, ни по деткам, а идти в больницу к врачам. Ничего не поможет, только вера и врачи. Белгилеп кетсек, бул жылы кымбат химиялык дарыларды сатып алуу үчүн биринчи жолу өкмөт аталган бөлүмгө 100 миллион сом бөлүп берди. Ушул акча азыркы тапта өлүм менен күрөшүп жаткан адамдарга жардамын тийгизсе экен.
Анара Бишикеева, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.